Жарандар өздөрү келип алып кетчү? O mayıptar gelет erten, invalidler. Үйдө жаткандардын бир тууган баласы, Жакындары келип алып кетет. Ошол келет эртен бир 50 чакты адамга беребиз ошону. Саат канча алат? Нурайым Калилова Ош шаарынын Амир Темур муниципалдык башкармалыгында соц кызматкер болуп иштейт. Биз барганда ал социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана колдоого муктаж адамдар үчүн атайын баштыктарды даярдап жаткан экен. Убактымды болушунча өзүмдү өзүм өнүктүрүүгө кечиндеси арнайм. Күндүзү сиздер көрүп тургандай эле сааттан кечке жумушта болом, а бирок жумуштан кийин мен окуп дагы үлгүрүп атам да. Нурайым Калилова муниципалдык ишке киргенге чейин жумушсуз жүргөн. Ошол мезгилде ал Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн колдоосунда өткөн окууларга катышкан. Бул жолугушуулар мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган жаңы билим жашоомдо бурулуш мезгили болуп калды дейт Нурайым. Долбоордон мотивация алып, мен президенттик академиянын алдындагы башкаруу академиясына тапшырдым окууга. Азыр магистратурада 2-курстун магистрантымын, быйыл бүтөм буюрса. Ушул эле аркасынан тил үйрөнүп атам, азыр англис тилин үйрөнүп атам. Ушундай эле окуулардан Нурайым ишкерликти баштоого, убакытты туура пайдаланууга жана маркетинг жаатында да билим ала алган. Кичине кара тоор адамдарга агыр коебуз. Эки түстү аралаштырып түс чыгарса болот. Адамдын кожасына карап коебуз. Андан кийин бул албетте пудра коебуз. Бул рассыпчатый пудра. Рассыпчатый пудра аябай жакшы. Буну кес менен сөзсүз түрдө коебуз. Бул убакка чейин боенууну билбеген Нурайымга көчмө визажисттин проектин жазуу оңойго турган эмес. Жазган проектси долбоордун колдоосуна өтүп, Нурайым Калилованы керектүү каражаттар менен камсыз кылып берген. Мен переносной визажист боюнча жазгам. Ошол нерсени утуп алып, азыркы күндө мага толук косметология менен камсыздап беришти. Андан кийин обучениемди төлөп беришти. Эки баланы жалгыз бой тарбиялап, таң агаргандан күн батканга чейин буту бутуна тийбей бир иштен чыгып, экинчи ишке аны менен бирге үй тиричилигине да жетишкен Нурайым Калилова сага ишенип, сени колдоп турган адамың болсо, болбой турган иштин өзү жок экенин айтат. Үйдө отурганда деле жөн отурган жокмун. Мен бир нерселерди жасап сата коюп, же бир жерге барып жалданып иштей коет болчумун. Себеби мен жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Баштан көп эле кыйынчылыктар өттү. Анан ошонун баарын жеңсе болот да, аял адам өзүн өзү кармап, балдары үчүн, балдардын келечеги үчүн аракет кылса болот. Нурайымдын эми дагы бир максаты пайда болуптур. Ал тил үйрөнүп, чет жакта билим алып келүү. Бул үчүн Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн колдоосу менен англис тилин окуп жатыптыр. Через день англис тилин үйрөнгөнүм бар. Андан кийин академияда азырынча онлайн окуп атабыз. Ошого да жетишип атам. Түнү 12-ге чейин сабак окуйм. Саат 9:40 кечки сабагым бүтөт. Үйгө келем. Тамак ашым, идишип, кадимки эле аял заты кылган жумушту кылам, бирок түнү 12-ге чейин кайра сабак окуйм. Жетишсе болот да, бир алдыга койгон максатың болсо, тырышып ошол нерсеге жетиш керек. 100 жолу жылысаң, 101-чи жолдо туруш керек. Бул Айдина Миразимова. Ал Ош шаарынын Сулайман тоо муниципалдык башкармалыгында аялдар кеңешинин төрайымы. Бүгүн ал аймактагы бир катар кыз келиндер менен жолугушуу уюштурганын баратат. Көп өтпөй Айдина Миразимова күткөн кыз келиндер да келип калды. Бүгүн сүйлөшүү темасы кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле тууралуу экен. Жақсы салып келдіңіз бе?
Dağı mana çılgıtlar geldik. Kichkina semiyada tushunmovchilik bo'lib, kelin bilan qaynona kichkina ko'rishib, o'shalar keladigan bo'lgan. O'shalarda jarashtirib, o'shalarda o'qib, ikki jaqda bir jarashtirganga harakat qilamizda. Аймактык муниципалдык башкармалыктан сырткары Айдина Миразимова шаардык тез жардам кызматында фельдшер болуп эмгектенет. Алары түйшүктүү жана жоопкерчиликти талап кылган ишинен бош убактысында аялдардын маселесине көп көңүл бурат экен. Скорыйда 35 жыл болду иштегениме. Мен бул жакта азыр муниципальный управленияда муниципальный аймактык башкармалык деп коет бизде азыр. Ошорда 2010-жылдагы немелерден кейін, событиялардан кейін бияка келип кошулганмын. Жолугушууга жазылып койгон кайнене келини экөөнүн ортосундагы келишпестиктен улам келини балдарын алып төркүнүнө кетип калганын айтып кеңеш сурап Айдина Миразимовага кайрылган. Kim var? Assalamu alaikum. Salamatçılar. Nima bo'ldilar bu? Shu endi jinda kelinim telefonga qoldi, shunga chaqiruvdi. Shunga shu naqa bo'lyapti ekan degandan bir o'zimiz borib opani og'zidan eshitib kelaylikchi, nima gap, nima bo'ldi, nimadan bu boshlandi, tushunmovchiliklar deb sizni bezovta qildik. Yo'q, mayli, nima yaxshi qilsa kelganinglar. Men ham endi kelinim 4 bola. Shularga ham turmush bo'lib ketsin deb men yomon gapirmadim, yomon qayna bo'lmadim. Lekin tili jindek anaqa bo'lib ketdi. To'xtatmay qo'ydi. Erni to'xtatmaydi, bolalarni uradi. Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фонду тарабынан каржыланып, Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн колдоосунда зордук, зомбулук менен коштолгон экстремизмди алдын алуу үчүн инклюзивдик башкаруу жана сот адилеттин системасы долбоорунун алкагында бир нече окуулардан өткөн Айдина Миразимовага алган билими анын коомдун ишинде зор жардамын берип жаткандыгын айтат. Hozir kelinni telefonini bo'lsa bersiz, kelin bilan ham borib gaplashaylik. Endi menda endi o'zingizdan qolar gap yo'q, qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Bu yoqda ham eshitib ko'raylik. Shuning teng ikki tomonda eshitib, unga qarab, menga qizlar bir chechimga kelamiz, harakat qilamiz. Endi dollar bor ekan. Dollar uchun bo'lsa ham yo'q, rahmat. Xudo xolasa shunga harakat qilamiz. Telefonlarini, adreslarini bersangiz kelinda, biz bugun xudo xolasa borib shu masalani yechib qo'yaylik.